Саламатсыңарбы, балдар? Биология. Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы табиатта, органикалык дүйнөдө адамдын орду жана ролу. Балдар, сабакка жакшылап көңүл буруп отургула. Теманын керектүү, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Сабактын максаты жердеги жаныбарлар дүйнөсүнүн өнүгүшүнүн натыйжасында адамдын эволюция жөнүндө билимди калыптандыруу, адамдардын жаныбарлардан келип чыгышы жөнүндө далилдерди карап чыгуу жана көз караштардын тарыхый өнүгүшүн карап көрүү, адамдын жандуу жаратылыштагы ордун аныктоо, адам менен жаныбарлардын сапаттык айырмачылыгын түшүндүрүп берүү жана адам эволюциянын биологиялык жана социалдык факторлордун таасири астында пайда болгон деген чечимге келүү, балдар. Алгач адамдын келип чыгышы боюнча өз көз караштардын өнүгүшүн балдар карап көрөлүк. Адамдын келип чыгышы жөнүндө биринчи көз караштар байыркы заманда пайда болгон. Мисалга алсак, балдар, байыркы грек философу Аристотель адамды жаныбарлардан бөлүнүп чыккан деп эсептеген. Ал жаныбарлардын сырткы көрүнүшүнө, дене түзүлүшүнө жана жүрүм турумун айрым өзгөчөлүктөрүнө жараша биринчи классификациясын түзүп, адамды кан тобуна киргизген. Ал жаныбарларды кан жана кансыз деп бөлгөн. Аристотель маймылдарды жаныбарлар менен адамдардын ортосунда жайгаштырган. Эми болсо байыркы Рим окумуштуусу жана дарыгери Клавдий Гален сүт эмүүчүлөрдүн түзүлүшүн изилдеп, адамдын анатомиясы негизин түзгөн. Ошондой эле ал анатомиялык түзүлүштү изилдөөнүн негизинде адамдын жаныбарларга жакындыгын айткан. Француз окумуштуусу Жан-Батист Ламарк «Зоологиянын философиясы» деген эмгегинде адам менен маймылдын ортосундагы байланышты көрсөтүп, адам байыркы маймылдардан келип чыккан деп биринчи жазган. Алгачкы адамдар үр тобу менен жашаган үчүн сүйлөшүү процесси пайда болгон деп божомолдогон. Чарльз Дарвин деген окумуштуу ал дагы антропогенез маселесин чечүүгө чоң салым кошкон. Адамдын келип чыгышы жана жыныстык тандоо, адам менен жаныбарлардагы эмоциялардын көрүнүшү аттуу эмгектеринде ал адам менен жаныбарлардын, айрыкча адам сымал маймылдардын таң калыштуу окшоштугун көрсөткөн. Балдар, эми ойлондурган суроолорго келип жеттик. Адам эволюциянын эң жогорку тепкичиби? Же жөн эле өтө өнүккөн жаныбарбы? Эмне үчүн адамды өзгөчө дүйнөгө бөлбөйбүз, балдар? Кандай деп ойлоносуңар, кана? Ой жүгүртүп көргүлөчү. Эми, балдар, себебин айтайлык. Себеби, балдар, адамдын жаныбардан чыккандыгы жөнүндө далилдер бар. Салыштырмалуу анатомиялык далилдер, эмбриологиялык далилдер, физиологиялык жана генетикалык далилдер бар, балдар. Эң алгач адамдын хордолулар менен окшоштугу жөнүндө далилдерди карап көрөлүк. Эмбриогенезде скелет хорда түрүндө салынат. Нерв системасы түтүкчөлүү жана хордон үстүндө жайгашкандыгы. Хордон астына ичеги түтүк салынат. Эмбриогенездин алгачкы стадиясында кекиртекте бакал оору бар жана жабык кан айлануу системасы далил боло алат. Адамдын сүт эмүүчүлөргө окшоштугуна көңүл бурайлык. Биринчиден, балдарын тирүү тууп, сүт эмизип чоңойтот. Сүт бездеринин болушу. Кийинкиси тиштердин дифференциациясы.
Еттүү эриндери бар. Катуу өнүккөн мээ кабыгы чырмалышкан жана оюктуу. Кийинки далил диафрагма балдар жана жети мойын омурткасы. Эми балдар адамдын приматтарга окшоштугун карайлы. Колдору кармоого жөндөмдүү. Манжалардын тырмактары бар. Баш бармагын калган манжаларга карама каршы коюлгандыгы. Бир жуп эмчек бездери бар. Онтогенездеги тиштердин өзгөрүшү жана бинокулярда көрүү. Адамдын адам сымал маймылдар менен окшоштугун карап көрөлүк. Эң алгач резус факторлору окшош. Кан топторунун антигендери, кош бойлуктун узактыгы 9 ай, мисалга алсак шимпанзеде, гориллада. Патогендерге окшош сезгичтик, организмдердин эволюциялык байланышы, хромосомдук аппараттын жана белоктордун түзүлүштөгү балдар окшоштугу. Окумуштуулар далилденген. Шимпанзе менен адамдардын белоктору 99% окшош экен балдар. Кандай карагыч, кандай окумуштуу далил экен. Эми адамдардын жаныбарлар менен окшоштугун өзгөчө белгиси катары рудименттердин жана атовизмдердин болушун алсак болот. Атовизмдер балдар. Алгач терминге аныктама берип кетелик. Атовизмдер бул эволюция процессинде жоголгон мүнөздөмөлөрдүн айрым адамда кайра пайда болушу. Эми болсо рудименттер бул организмдин эволюциялык өнүгүү процессинде негизги маанисин жоготкон органдар. Адам азыркы учурда жер жүзүндө белгилүү болгон 8 миллион биологиялык түрдүн бири балдар. Анын жандуу жаратылыштагы систематикалык ордун аныктайлык. Адамдын жандуу жаратылыштагы систематикалык орду жаныбарлар дүйнөсүнө кирет. Хордорлор тибине, сүт эмүүчүлөр классына, приматтар түркүмүнө, адам сымал маймылдар тукумуна, адам урусуна жана түрү акыл эстүү адам. Эми балдар, силердин көңүлүңөрдү адам менен жаныбарлардын айырмачылыгына бурайын. Адам менен жаныбарлардын ортосунда принципиалдуу айырмачылыктар бар. Адамга гана тики басуу мүнөздүү мисалга алсак. Ушуга байланыштуу адам скелетинин структурасында мүнөздүү өзгөрүүлөр болгон. Омуртка тутуму S формага ээ болот жана тамандын дуугу пайда болот. Жамбаш сөөктөрү кеңейип, мына слайдта көрсөк болот балдар. Көкүрөк алды жагына тегизделген. Колдордун кыймыл аракети өрчүгөн. Бармак манжасы башка 4 манжага карама каршы жайгашкан. Буттун булчуң катмары өнүккөн. Адам менен жаныбарлардын айырмачылыгы дагы башка нелери бар балдар. Эми аларды да изилдеп көрөлүк. Адамдын баш сөөгүндө мээ бөлүгү бет бөлүмүнө караганда басымдуулук калат. Көрдүңөрбү балдар, слайдта көрүнүп турат. Адамдын мээсинин орточо массасы 1350 же 1500 грамм. Ал эми болсо горилла жана шимпанзенин мээси болгону 460 же 600 граммга гана жетет. Бинокулярдык көрүү жана татаал жүрүм туруму бар адамда. Жана адамда аң сезим, абстрактуу ой жүгүртүүсү бар. Сүйлөө мисалга алсак, бул экинчи белги тутуму болот. Жана абстрактуу белгилер жардамы менен баарлашууга, ошондой эле мурунку мундар тарабынан топтолгон билимдерди берүүгө жана кабыл алууга адам баласы жөндөмдүү. Адам искусствону жана илимди жараткан. Адамдын эволюциясы биологиялык факторлордон көзөмөлүнөн чыгып, социалдык мүнөзгө ээ болду балдар. Эмгек, коомдук тиричилик адамдын социалдык маңызын түзөт.
Аны биз баардыгыбыз билебиз. Адам социалдык маңызга ээ болгондон баштап, анын эволюциясы, башкача айтканда тарыхый өрчүшү биологиялык гана эмес, коомдук мыйзам ченемдүүлүктөргө баш ие баштайт. Адамдын организминде биологиялык процесстер ишке ашканда, алардын мүнөзүнө коомдук шарттар дагы таасирин тийгизет. Эми балдар, адамдын генетикасын карап көрөлүк. Адамда хромосомалардын саны 23 жуп же 46. Хромосомалар аркылуу тукум куучулук белгилер муундан муунга берилет. Бир эле хромосомада балдар көптөгөн белгилердин маалыматын өзүнө камтыйт. Бирок адамдын бардык белгилери тукум кубайт. Эгерде адамдын биологиялык маңызын түзүүчү белгилер тукум кууса, социалдык белгилер тукум кубайт. Азыркы мезгилде балдар, адамдын тукум куучу 2000ден ашык белгилери изилденди. Эми балдар, адамдын турмушунда, эмгегинде, коомдук өнүгүшүндө ден соолук маанисин карап көрөлүк. Ден соолук деген балдар, оорулардын гана жоктугу эмес, бул адамдын коомдугу аманчылыгы, денелик жана психикалык саламаттыгы болуп эсептелет. Денелик ден соолукту организмде нормалдуу жүрүп аткан физиологиялык процесстер, психикалык ден соолукту психикалык процесстер аныктайт. Адамдын инсандык сапаттары адептүүлүк менен шайкеш келсе, ден соолугу да бекем болот. Ден соолукка терс таасир эткен нерселер көп балдар. Буга айлана чөйрөнүн ыңгайсыз шарттары. Мисалга алсак, бөтөнчү муздак же ысык температура, ашыкча нымдуулук, аркыраган шамал жана башкалар кирет. Аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүшү жүрөктүн иштешине таасир этет. Физиологиялык муктаждык эске алынбай тамактанса, анда зат алмашуу процесстери бузулат. Тамак сиңирүү, кан айлануу системаларынын оорулары пайда болот. Туура тамактануу оорулардын алдын алууга эле керек болбостон, атайын уюшулган тамактануу дарылоо кызматында аткарат балдар. Эми балдар, кеп кезеги кайталоо үчүн суроолорго келип жеттик. Өтүлгөн теманы бошоктоо үчүн тест менен иштеп көрөлүк балдар. Биринчи суроо. Адамда сүт эмүүчүлөр классына мүнөздүү болгон эмнеси бар? А. Диафрагма. Б. Дем алуу системасы. В. Мээ жана жүлүң. Же болбосо Г. Кан айлануу системасы. Балдар, ойлонуп көрөлүк. Ойлонууга убакыт берейин, ой жүгүртүп көргүлө. Кандай деп ойлоносуңар балдар? Силер жоңарды дептериңерге жазгыла. Азыр салыштырып көрөбүз. Албетте балдар, туура жооп бул А. Диафрагма болот. Экинчи суроо. Адамды кайсы белги жаныбарлардан айырмалап турат? А. Перифериялык нерв системасынын өнүгүшү. Б. Эмбриондук өнүгүүсү. В. Кан айлануунун эки тегереги. Же болбосо Г жообу. С формасындагы омуртка тутумунун өрчүшү. Ойлонуп көргүлө балдар. Шашпай ой жүгүрткүлө. Убакыт берем. Туура жооп балдар. Г жообу балдар. С формасындагы омуртка тутумунун өрчүшү. Ушул белги адамды жаныбарлардан айырмалап турат. Азаматтар. Кийинки суроо балдар, үчүнчү суроо.
Хордалуулардын кайсы касиети адамга таандык? А. Түйүн түрүндөгү нерв системасы. Б. Эмбриондун кекиртекте бакалоору бар болгону. В. Альвеоладан турган өпкө. Же болбосо Г. Резус факторлору окшоштугу. Ойлонуп көргүлө. Хордалуулардын кайсы касиети адамга гана таандык? Албетте балдар, туура жооп тапкандырсыңар, эми туура жообуна көңүл бурабыз. Жооп Б балдар. Эмбриондун кекиртекте бакалоору бар болгону. Кийинки суроо. Адамдын рудиментин тапкыла. А. Көп эмчектүүлүгү. Б. Коюу чач. В. Койрук жобу. Г. Аппендикс. Адамдын рудименти бул. Шашпай ойлонуп көрөбүз. Туура жооп балдар. Албетте Г балдар. Бул аппендикс. Балдар, эгерде баардык суроолорго туура жооп берген болсоңор, анда силер азаматсыңар. Эми балдар, бүгүнкү сабакта негизги делген терминдерге токтолуп кетмекчимин. Атовизмдер балдар. Ким эстеп аныктама бере алат? Атовизмдер деген эмне эле? Атовизмдер балдар. Бул эволюция процессинде жоголгон мүнөздөмөлөрдүн айрым адамдарда кайра пайда болушу. Экинчи термин балдар. Рудименттер. Рудименттерде биз эмнелерди айтабыз? Рудименттерде эми туура жооп алабыз. Организмдин эволюциялык өнүгүү процессинде негизги маанисин жоготкон органдарды биз рудимент дейбиз балдар. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыз да аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта тургула балдар.